Ağlaç kontrol. Следующий тип жүріп, ұрышып, соғып, башығарға жаншып жүріп іштетіш керекті. Бүгін 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарына кирүүчү альтернативдик жолдун курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Жалпы узундугу 3,5 чакырымга жакын жолдун курулуш иштеринин солгундап жатышын сындап, тийиштүү жетекчилерди ыкчам кыймылдап жумуштун жүрүшүн тездетүүнү талап кылды. Булардын асфальт укладчиги гана жок болот. Болсо 2 күндөн мына азыр берсеңиз азыр берем деп атат. Бүгін 12 ноябрь. Дағын деле жүрөсүз. Эмне деген жоопкерчиликсиз адам. 12 ноябрь болду. Эми 12 декабрды күтүп атасызбы? Же 12 январды күтүп атасызбы? Кыш түшкөндө кыласызбы? Кылгыла ошо бүтүргүлө дейсиз. Жасагыла да. Буквально bir аптанын ичинде жасабасаңыз уже кар түшөт, уже асфальт басканга болбой калат. Эртең мына 13-14 дагы эме аба ырайы айнейт деп атат. Сиз болсо дагы деле жүрөсүз. Мына 4 күн мурун эле айтылган. Берем деп убадасын берген. Просто өзүңүздөрдөн да кетип калып атат. Бирок койгула асфальт укладчик. Асфальт берген. Будан мен жетекчи. Мына Министерство транспорта который алгач, Ağlaç kontrol. Следующий тип жүрүп, урушуп, соғып, башығарға жаншып жүріп іштетіш керекті. Өзіңөрді бүтіре бербейсіңер. Өзіңөр жұмышын өзіңөр қыла бербейсіңер. Жол жана компенсация дейт, ошолор менен транспорт. Қанша үй бар? 28 үй бар. 600 метр жол қалды точно. Ал жерде 28 үйгө эме беришибиз керек компенсация. Компенсация маселесин чече албай атабыз, проект бүтпөй атат. Башты отпағына мына башты отырар нерсе жол даяр турса, могул жерде болсо элдер батпай, шаарга кире албай кыйналып атса, а биз болсо отурабыз могул жерде. Давайте срочный порядок чечкилейик. Макулбу? Ошо 20 үйгө компенсацияны бергиле, кантип бересиң? 20 үйгө участокты бер. Участокты. Биринчи участоктон баштайбыз. Макулбу? 20 үйгө шаардын тегерегине жакшы жерден Кара суунун территориясы болобу, шаардын территориясы болобу, участоктор бөлүп бер. Бул бир. Екіншіден өкмөткө жазбадан срочный порядкта компенсациясын берейин. Ошо сиз өзүңүз баш көз болуңуз. Себеби дегенде мына жол бүткөн жолда ача албай отурабыз да. Срочный порядок. Мындай кылып алсак, сиз көрүп атасыз. Бакыт мырза. Анау шаарды кандай кыйналып, кыйналып. Сметный стоимость 154 миллион сомго. Жеңүүчү тендер өткөрүлгөн. Теңүүчү жоопкерчилиги чектелген коом Вегастрой деген утулган. Былтыркы жылы башталган. Мына бүгүнкү күндө азыр биз 2 километр 600 метр жерди 2 слой асфальтын алып бүттүк. Дагы биз 800 метр жолубуз калды. Ал Кудай буйрса ошо ноябрь ичи погода жакшы болуп турса аба ырайы 800 метрди асфальтын жаап пайдаланууга беребиз. Бул жол өзүнүн негизинен Шарк айыл өкмөтүнүн балансындагы жол. Биз каплажен эсебинен бул жолду жасап бүткөндөн кийин пайдаланууга берилгенден кийин Шарк айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп беребиз.